Бир эле көчөгө эки ысым ыйгарылып калгандай көрүнгөн бул жерде талаштуу абал жаралды. Маселе Жалал-Абад шаардык кеңешинин мурда энергетиктер аталышындагы көчөгө капыстан эле жаңы ысым ыйгарып койгонунда. Депутаттар чечеле коюп койду. Элдин мнениясын эч ким сураган жок. Абсолютно шунун атын коюп атабыз. Болобу? Ал заслужить эттиби деген жок эч ким. Бир заслуженный медик болсо, же болсо заслуженный бир ученый болсо, писатель болсо, туурабы, акын болсо, эмгек сиңирген. Ошон учительдер болсо ардактуу, балдарга билим берген, ошолордун атын койсо, анда бир жок. Ну зачем нас, старых жителей, трогают? Для чего? Ысымы ыйгарылган кишинин татыктуу же татыксыз экени деле көп маанилүү болуп жаткан жок. Жашоочулар эми үй документтеринен баштап өздүк күбөлүктөрүн баарын кайра башынан өзгөртүп чыгышы зарыл. Нам нужно всю документацию менять, все менять. Эми бардык документтерибизди алмаштырышыбыз керек. Жок жерден эле келип, жаңы ысым ыйгарып кетишиптир. Биз деле адамбыз го. Эмнеге бизден эч нерсе сурабады, кеңешпеди? Бийлик каалагандай эле болушу керекпи? Почему делают так, как хотят власть? Өз билемдик менен жасалган ысым ыйгаруу операциясы чындыгында жергиликтүү кеңеш тарабынан, бирок жергиликтүүлөрдүн макулдугусуз болгон. Мен азыр көтөрүп чыктым. Бул маселе протоколдоштурган эмес экен. Депутаттардын көпчүлүк добушу менен өткөн маселе. Бир жума мурун бизге ошол 3-чү домдун жашоочуларынын атынан кат келди. Ошол катты мен социалдык тармак комиссиясына жолдодум. Ошол комиссия карап, өзүм тыянаган чыгарат да. Ал эми бул жол болсо Жалал-Абад шаары менен Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүн бөлүп турат. Кызыгы бул көчөгө эки ысым ыйгарылып калган. Биринчисин айылдык кеңеш коюп берген болсо, экинчисин Жалал-Абад шаардык кеңеши бекиткен. Адам адашат, себеби дегенде бизге деле мына сууга келген, жанагы суунун акчасын топтогондор келип алып дагы башы катып, мына көчөгө эмне бекат жазылып калган деп кээ бирлер таң калышат. Мен айттым, мен нар жак бети шаарга карайт, бери жак бети бизге карайт, айылга карайт. Ушул эле вопрос ушул эле. А это дело мэр эмеле, райондук эле чечип койсо болот. Эки жол салып койсо болмок да. Наракка бир жол түшкөндө алар кое бермек, бул жолго биякта кое бермек. Баш айландырган бул башаламандыкты иретке келтирүүгө Кызыл Туу айыл өкмөтү аракет кылмакчы. Шаардык кеңештин төрагасы да кош ысымдуу көчөнүн болушун туура көрбөйт. Эми ал көчө биздин эмебизде карамабызга караса 100% мындай кылсак болот да. Биздин карамабызга карайт деген. Ал жерде 80-85% биз турмай жашайт. Кудай буйрса буюнча иш алып барабыз, шаарга сунуштайбыз. Бир кат коелу депчи. Туура, аны менен анда биз бир кат менен кайрылса, биз комиссияда карап чыгып, шаардык кеңеш комиссиясында. Анан кийин бир жыйынтык чыгарабыз да. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.